Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala rasulihi ashabihi ecmain. Amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hormatly teleko'ruvchilar, bugun da biz shu tushunuklar İslam din jönündө tushunuklarning üstündögi alып barıp жаткан жолугушубузда bugun da bir öte kızık bolğon temany tegerегинде ой жүгүртөбүz. Алда болсо дават. Дават деген эмне болгон түшүнүк, даваттын азыркы орду жана коом даватты кандай кабыл алды, ушул жөнүндө сүйлөшүп көрөлү. Дават өзү ислам дининин эң негизги ибадаттарынын бири. Ислам болуп эсептелет эгер анын даваты болсо. Эгер ислам жайылбаса, ал дават болуп эсептелбейт. Эгер ислам жайылбаса, ал дин болуп эсептелбейт. Дин Аллах субханаху ва таала тарабынан берилген ушундай бир жашоо образы болгондо эле ислам динине негизделген жашоо образы ал сөзсүз жайылтылышы керек болгон жашоо образы. Мисалы үчүн бир ушундай хадис келет, маанисинде ушундай: Аллах субханаху ва таала кайсыдыр бир коомду кыйратуу үчүн периштелерди жиберди дейт. Ал коомго периштелер келгенде мына ошол шаардын борборунда bir takva kişi başını sacdadan kötürbe namaz okutkan eken deydi. Periştiler Allah subhanahu wa ta'ala kayrıldı deydi. Bu şaharda öte takva kişi var eken deyip. Oşanda Allah subhanahu wa ta'ala aytti deydi. Bunu oşul kişiden başlap kıyrat kılar dedi deydi. Emnege antkeni al kişi özü karmagan dindi taratkan emez. Дават кылган эмес, жеткирген эмес. Мына ушундай маселе турат. Экинчи дагы бир мына ушу бир буга нерсе бар, айта турган ислам дининин ушу мазхабтарынын 4 мазхаб болсо, Ахли сунна вал жамааттын 4 мазхабынын биринин негиздөөчүсү имам Шафи. Эгер Куран түшпөгөндө да мына ушул сүрө өзү адамзаттын кыяматка чейин ийгиликте жашоосуна кифая болот эле деп айткан бир сүрө бар, Вал Аср сүрөсү. Мына ушул сүрөдө кыргызча мааниси мындай деп айтылат. Ушул İman keltirmegендер, жакшы амалдарды жасабагандар, акыйкатты жана сабырдуулукту осуят кылбагандардан башкасы дайым утулушта экенине, дайым утулаарына убакыт менен ант ичем дейт Аллах субханаху ва таала. Бул жерде мына ушул 4 нерсе айтып атат. Демек, биринчи иман келтирүү, анан ага жараша амал кылуу, анан аны жайылтуу. Мына ушул жерде дават айтып атканы, мына ушул акыйкатты жайылтуу, дават. Бүгүнкү күндө даваттын бизге мына ушул дин кирип аткан учуру ашып барса бир 5-10 жылдын тегереги болуп атат. Диний адамдардын көз карашынын эволюциясын алганда бүгүнкү күндө дават десе бир жамааттын аты менен коом кабыл кылып калды. Тагыраак айтканда таблик жамаатынын дават иштерин карап, коом даватчы десе мына ушуларды ойлоп калды. Чындыгында ошондой. Ал жигиттер да даватчы, бирок пайгамбарлар да даватчы. İlimpozdor da davatçı. Kimki din jönүндө сүйлөгөн болсо, динди бирөөгө жеткирүүнү максат кылган болсо, калыс Аллах субханаху ва тааланын ыраазылыгы үчүн динди жеткирип коюуну анык Аллах субханаху ва таала буйргандай балагул мубин анык жеткирүүнү ниет кылып жана ошого амал кылган болсо, бул даватчы болуп эсептелет. Анын кийген кийими, койгон сакалы, селдесине карабай туруп. Динди кеде ушундай болот, динди капырлар да жеткирет. Өздөрү билген жана билбеген акыбалда. Мисалы үчүн айтат элек, Америка Кошмо Штаттарындагы 2001-жылкы 11-сентябрда болгон окуяда жана 2 эгиз мунаралар ураганда динге каршы уюштурулган долбоор экенин азыр эч ким жашырбайт. Мына ошол долбоор ушундай натыйжа берди. Мурун такыр ислам жөнүндө окуусу келбеген, же болбосо ислам жөнүндө такыр кызыкпаган миллиондогон адамдар Америкада ислам динине кызыгып, бул эмне болгон дин деп, магазиндерде ислам тууралуу китеп калбай калды дейт. Ошолордун баардыгы сатылып алып, элдер бул башкача дин турбайбы деп эл динге мына ушундай сүңгүп кирип кетти дейт. Эгерде дин уруксат бергенде биз ошол долбоордун баштоочуларын даватчы десек болот эле. Бирок алардын ниети жана максаты калыс Аллахтын ыраазылыгы болбогондуктан, балким тетир болгондуктан алар даватчы дейилбейт. Хатта алардын кылган аракеттери динди жеткирүү өтө чоң өбөлгө түздү. Мына ушундай себептер өтө көп. Аллах субханаху ва таала айтат, эгерде адамдар динди жеткирбей койсо, аны жеткирүүчү башка жамааттар түзүлөт. Демек, бүгүнкү күндө биздин коомдо дават мына ушул 3-4 жамааттын аты менен биргелешип айтылып келет. Бул таблик жамааты, жана ошондой эле Нурсилер жамааты,
Хизбут Тахрир саясий партиясы, вахабистер, кандай гана жамаат болбосун, эгерде Алла субханаху ва тааланын динин жеткирген болсо, алар өз иштихатына буну дават деп эсептейт. Жана ар бир даватчы өзүнүн кылып аткан аракетин Куранда кандайдыр аятка, кандайдыр хадиске негиздейт. Эгерде карап көрө турган болсок, мисалы үчүн бул жерден бир нерсени чечип алышыбыз керек да. Иштихат деген нерсе бар. Изденүү жана андан чечим чыгаруу. Бул иштихат кылган Курандан, сүннөттөн, мына ушул ислам дининен бүгүнкү күнгө чечим чыгарып берүү, бул иштихат дейли, жана ушул иштихат кылган адамдарды муштахид деп коет. Мына ушул муштахидтер ушунчалык билимдүү болуш керек. Кээ бир китептерден биз окуп жүрөбүз. Бул муштахидтер кеминде 15-16 жогорку билимдүү болуш керек. Болгондо дагы дини билими жогорку болуш керек. 15-16 жогорку дини билимдүү. Мына ошондо алардын чыгарган чечимдери, иштихаттары үммөт тарабынан ишеним менен кабыл алынат, жана алардын айткан сөздөрү, чечимдери үммөттү ээрчитет. Мына ушул иштихаттар Алла субханаху ва таала тарабынан өтө мындай бир урмат кылынган жагдай. Тагыраткан Алла субханаху ва тааладан бир ушундай риваят келет. Ким иштихат кылган болсо, пайгамбар айтып атат. Аллах тааланын сөзүн айтып атат. Ким иштихат кылган болсо, ким ушундай муштахид болсо, ушундай чечим изденген болсо, ал чечим туура болсо, Аллах субханаху ва таала ага 2 сооп берет деди. Көңүл буруңуздар. Эми кайсыдыр бир муштахид иштихат кылганда туура эмес кылса, Аллах таала ага 1 сооп берет деди. Туура эмес иштихатты тозокко түшүрөт, же болбосо аны жазалайт, же болбосо аны жаман көрөт, андай сөз айтылган жок. Туура эмес чечим алынса да, Аллах таала аны 1 сооп менен сыйлайт деди. Туурага 2 сооп, туура эмеске 1 сооп. Көрдүңүздөр, бул жерде Аллах субханаху ва тааланын динин изилдөө, аны изилдөө үчүн ушундай 15 жогорку билимди алуу, жана күнү түндө калыс менет кылуунун урматына Аллах таала ал муштахид алган чечим туура эмес болсо да 1 сооп сыйлык берип атат. Мына ушундан улам бүгүнкү кыргыз коомчулугундагы дават деген сөздүн мааниси, биз кайсыдыр бир жамаатты дават кылган, кайсыдыр бир шахсиятты, же болбосо кайсыдыр бир кыймылды туура эмес экен деп айтууга биздин укугубуз жок. Эксперттик кылууга укугубуз жок. Анткени бүгүн үммөт өзүнүн мусулманмын деп эсептеген бөлүгү өзүнүн динин билбейт алиге чейин. Мусулманмын дейт, арак ичет, мусулманмын дейт, жаман иштерди кылат, мусулманмын дейт, бирөөнүн укугун тебелейт, мусулманмын дейт, мусулманга зордук, зомбулук кылат. Мына ушул акыбалда анын динин жеткирип аткан кайсы жамаат болбосун, кайсы бирикме болбосун, аларга биз жардам беришибиз керек бирибизге. Айтып атпайбы, мусулман алдында фарздары бар. Брадар, бизден кандай жардам сага? Аллах разы болсун, биздин акыбызга дуа кыл, Аллах сенин ишиңе барака берсин. Тилекке каршы бүгүнкү күндө мына ушул ислам динин таратып жүрөм дегендердин ичинде бирине бири карама каршылыктар көп. Бул жеке адамдын ички мындай көрөбастыгы касатынан болсо керек, жетишпегендигинен болсо керек. Бунун акыйдасы бузук, бул туура эмес айтып атат, бул деген тигиндей жок. Анын жүрөгүндө эмне бар экендигин Аллах субханаху ва таала өзүнүн сотунда өзү териштирип алат. Биз алардын айткан сөзүнө жана кылган амалына ээрчишибиз керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө Кыргызстанда дават маселесинде, мисалы үчүн ушул таблик жамааттын даватын караңыздар. 20 шартка негизделген Шейх Ильяс деген муштахид, өтө Аллах разы болсун, өтө билимдүү киши, бул Пакистанда иштеп чыккан. Өтө ыңгайлуу. Мына ушул 20 шарт, Кыргызстанга келгендеги акыбалы 20 шарт, ар бири пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнөн алынган. Мусулмандын 6 сыфатын бөлүп чыгып атат. Мусулмандын өтө көп сыфаттары болуш керек, бирок бүгүнкү күндө жок эле дегенде, алхамдулилла мусулманмын дейиш үчүн 6 сыфаты болуш керек деп атат. Бунун эмнеси жаман? Ушуну эгерде үйүңүздө же көчөдө дават кыла турган болсо, адеп телефон чалай берип, адеп кошуна чакырай берип, адеп аялыңыз алаксыта берип, адамдын пикири чачыраган акыбалда дин жукпайт экен. Дин өтпөйт экен ал адамга. Демек, адамдын пикирин бизерге коюш үчүн мына ошо жихад кылып, ошону жихад дейт. Аны мына ошол пикирин чачкан акыбалдан сууруп алып чыгып, 3 күнгө, 10 күнгө, 40 күнгө, 4 айга атайын мына ушундай системага сууруп алып, анан ага динди үйрөтүп атат. Туалетте отургандан баштап, коомдо жашоо эрежелерин толук үйрөтөт. Кантип жатканды, кайсы кол менен оокат жейт, кайсы сөздү кантип айтат, туалетке кайсы бут менен кирет, кайсы бут менен чыгат, ата-энеге кантип салам берет, эл менен кандай сүйлөшөт, керек болсо мечитте сүйлөгөндү да үйрөтүп атат.
Дават кылууну да үйрөтөт. Аны түшүнбөгөн үчүн биз мына өзү кече арак ичип жүргөн, кече урурлук кылып жүргөн, кече рекет эле бүгүн эле даватка чыгып билимдүү болуп күйгүздү деп биздин билимдүүлөрүбүз өздөрү ошолорго хасат кылган учуру бар. Алар билимдүүлүгүнө мактанбайт. Мына ошол тартип ошондой. Адам бир нерсени үйрөнөм десе, табият ошондой экен. Бирөөгө сүйлөп бербесе үйрөнө албайт экен. Миллион китеп окусун, окуган китебин бирөөгө сүйлөп бербесе, ал үйрөтө албайт экен, үйрөнө албайт экен. Ошондуктан даваттын бир системасы ушу таблик жамаатында сүйлөө, Эми ошо 20 шарты бар. Мына ошо 20 шарттын ар бири биздин динибизде орду бар. Кимдир бирөөгө тоскоолдук кылып жакпаган болсо, ал адам дават кылуунун башка тартибине өтсө болот. Куллар бүгүнкү күндө кайсы тартип менен болгонуна карабай туруп, динди жеткирүү дават деп аталат. Эгерде динди жеткирип атабы, Аллахка ыраазы болсун, биз ага жардам беришибиз керек, кызматын кылып беришибиз керек. Кандай акыбалда болгонуна карабай туруп. Ислам даваты мына ушундай.